Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli atalar, hurmatli apalar, jengeler ağalar. Barыңыздар менен бүгүн жүз көрүшүп тургандан Аллага ыраазычылык билдирип коелу. Жалпы Кыргыздын энчисине жараткандан берген байлык жөнүндө маселе көтөрүп атса, анан ошол бийликке нааразычылык айтып, чабыран аттап өттү деп аткан болсо, анда курал көтөрүп барган 7 апрелдеги баатырлар биринчи соттолсун, анда Ташиевди, Жапаровду, Мамытовду алдын алып барып отургузуп койсо, Кыргыз кынк дебейт, адилеттүү болду дейт. Кандай дейсиздер? Эгерде 3 октябрда алар кирип кетип, бийликти алып, элдик бийлик орноп калган болсо, азыркы күнөөлөп аткандар кылмышкер, жанагы аттап өтүп кирип баргандар баатыр болмок. Ошондуктан бул окуяга эки көз карашта карашыбыз керек. Башыңа кылыч кармап тургандагы чындыкты сүйлө. Адилеттүүлүктү айт. Кол ийрисине тартат деген кайсы бир сезимдерден алыс болушубуз керек. Кайра айтат. Мамлекеттик конституциялык түзүлүштү куратууга чакырык болду деп. Айланайын, Ала Тоо антынын кулагынан кетелек. Ошол элдик фронт түзүп алып, Куулов дагы кетсин деп турган. Элдик фронтко көпүрө болом деп Алмаста ошентип барган. Отунбаева дагы барган элдин аркасынан. Мен көргүм келет ошолорду бир жоопкерчиликке тартылганын. Андан кийин Ташиев башында болгондорду тарталы жоопко. Болбосо, мыйзам бардык кишиге бирдей деп кыйкырганыбыз менен, эгер ошол СДПКдан болуп калсаң, өнүгүүдөн болуп калсаң, сен жоопкерчиликке тартылбайсың. Бүтүн Кыргызстандан болсоң, ата журттан болсоң, анда сен жоопкерчиликке тартыласың деген мыйзам кайда бар экен? Келиңиздер тегиз бололу. 17 июнь күнү Бартабасов деген 7-кабатка чейин басып алып, 7-кабаттагы кабинетте отургандардын костюмдарына чейин тыты уурдап кеткен болгон. Кайда ал жигит? Булар 7-кабатта кирген жок. Ак үйдүн бир терезесине да колу тийген жок. Анан кайсы бийликти басып алды булар? Бийлик бүгүн кайсы жерде? Бийлик өздөрү айткандай жогорку кеңеште. Урматтуу апалар, менин талаам бирөө. Ушул жакында 3 жыл болот. Bir күндө кыйшайыпсыз ушул талапты коюп келатабыз. Баскынчылык менен басып алган 7 апрелдегилер биринчи жоопко тартылсын. Алар жоопко тартылмайынча бизде Кыргызстанда адилеттүүлүк орнобойт. Мына шайлоо мезгилинде айттым эле, каракчылык жол менен деп. Телевизордон тынбай койду. Каракчылык деп айтты деп. Биз акыркы жыйынды Жалал Абадта өткөрүп, майда кеттик. Ошондон бери үн чыкпай турабыз. Кимдин кандай экендигин өздөрү ошол жогорку кеңеште депутаттар айтып берип отурат. Ким уурдаптыр? Ким өрттөптүр? Ким мародерствого барыптыр? Анын баарын өзүңүздөр билип турасыздар. Эми азыр акырын жаап келип, жанагы элге тынчтык бергиле. Элге тынчтыкты биз бербей атабызбы? Ошол жердеги Кожоналиев, сен ушул чогулушка тамадалык кылып койгонсуң деп. Ошол жердеги Салморбек Дыйканов деген жигит, Асаба улуттук кайра жалгоо партиясынын төрагасы, алардын эмне күнөөсү бар? Тек гана сен кыйшык көз менен карап койдуң дегенде болуп атат. Биз мына Акмат Келдибекович болуп түндө Мыктыбек Юсупович саат 1ге чейин түндө сүйлөшүп отурдук. Мына ушул жака баралы. Мыктыбек Юсуповичтан ошол Ата журт фракциясын жетектеп аткан киши катарында сиздерге салам. Кече кирип чыгыптыр. Кече мына Акмат Келдибекович өкмөткө кирип чыкты. 5 күн баштап мен сүйлөшкөнмүн. Кудай кааласа келгиле. Адилеттүүлүк баарыбызга бирдей болсун, тең болсун. Биз ушул баатыр энелер барды көз жашын төгүп, могул жерде отурушат. Мына ушул энелердин көз жашын токтотолу. Элдин талабына кулак салалы. Келиңиздер. Ошол боштондукка, Кудай кааласа, боштондукка. Бүгүн эртең, мына 17-синде сот